Бизде дос дегенде көпчүлүк учурда билбей өзүбүздүн эң чоң душманды дос деп ойлойбуз да. Сени жамандыкка чакыргандан досуң эмес, ал душманың. Шайтанды дагы дуа айтсаң, зикир менен жүрсөң, дарат менен жүрсөң кетип калат. Бирок дос ушундай болот, намазыңды бүтүп чык, андан кийин бирөөнүн кызына кыянаттык кылабыз, рекеттик кылабыз, арак ичебиз, оңго басабыз, солго басабыз, сабынага барабыз деген ошолордун баары достор болуп атпайбы? Бирок акыретке барганда Кудайдын сурагында сендей досум жок деп качат экен да. Адамдын эң чоң өкүнүчү болот экен, ушу менен дос болбой эле койсом деп. Ошон үчүн биздин муфтийдин бир дуасы жагат: жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы досторду насип кыл депчи. Дос бирин-бири бейишке алып кетиш керек, бирин-бири тозокко эмес. Эгерде кемчилигиң болсо бетиңе айтып, досмушун токтот десе, ал дос. Анан досум кыла бер, мен жардам берем десе. Ошол Эсин айткан Роза деген чыгармадагы Даниилдин эки досу болуп атпайбы? Бири Асек, бири Ахмет. Ошол экөө тең өздөрүн дос деп ойлойт, бирок бирөөсү тозокко туруп атат, бирөө бейишке тартып атат да. Ошон үчүн дос бирин-бири жакшылыкка чакырсын, жамандыктан кайтарбасын. Биринин көңүлүн көтөрсүн, маанайын чөгөрбөсүн, аркасынан жакшы сүйлөсүн.